Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар. Бүгүн жумушты баштадык. Бүгүн число 14. Бүгүн сүйүшкөндөрдүн күнү экен го. Саат 22:20 өттү. Мына линияга чыктык. Москва Кеф сонун Кеф. Az sentirге чыгып, домой болуп калганбыз. Sentirге чыгып, Кефтен жирный заказ алайын. Домой берип коет кээде. Az бир заказ берди, отмена болуп кетти. Метро Коломенский жактабыз. Паркка кошобуз туугандар. Эки парк бар туугандар. Бири Алямаль, бири Мустахим. Номерге WhatsApp'ка кайрыла бересиздер. Сразу кошуп коебуз. Акча боюнча каалаган маалда чече бересиздер. Анан биз менен иштешкиле биз менен туугандар. Мен өзүм паркым. Билесиздер. Машина боюнча айтып кетсем, машина эмнеге өткөзбөдүң, эмнеге бербей атасың деп кээдикилер жазып коет. Машина эмне болду депчи. Машина BMW билесиздер, требование экен. Акча постоянно мындай запас акча болуш керек экен, билесиздер. Бузулса запчас немелер өтө кымбат экен. Мен баягы теплообменник, анан бензин ба турбага темир тиргенден келди, уже акча калбады. Анан ошо маалда акча керек болуп калды. Анан ошо маалда дагы бир 10-15 күн мурун уулду болгон элем да. Эки уул, эки кыз болду. Эки кыз чоңдору, кийинки эки уул. Ошо маалда дагы ошондой. Анан акча требуйндан биякта эми сен Москвада билесиздер, семьяне болуп жашагандан кийин акча көп кетет, ошого байланыштуу. И анан баягы турбага темир бензиндин турбасына темир тийгенден кийин түнү менен опасный болуп, ойлонуп, кой тапшырам деп түнү менен эшик машина жүргүзсө коркосуң, бензин агып түнү менен туруп 3000дей биринчи 2000 рубльдек бензин куйганмын. Аз-маз жүргөндөн кийин ошондой тийип атпайбы? Мындан түнү менен дагы жүргүзүп корком да. 1000 сомдук дагы куйдум. 3000дик кетип калды. Баягы машинаны жүргүзүп алып, анча түнү менен туруп üşүгөндөн жүргүзүп тургам да. 1,5 өтүп атканда сигарет таштап койбойбу экен деп коркуп, üşүп, анан ошондон кийин өзүм тапшырам болду деп атканмын. Акча требование кетет экен, ошон үчүн тапшырам деп атканмын. Ошол себептен анан биякта дагы акча азыр расходдор көп. Анан бийле дагы аз ошон үчүн чыгам линияга. Үйдөн чыккандан баштап 13-14 саат жүрөм. Линияда жүргөнүм 11-12 саат ошондой окат. 2 саат заправка кылам, чай ичем, туалетке барам, буяк бул короче 2 саат убакыт кетип калат күнүнө ошондой. 13-14 саат чыгып иштеп атам постоянно. Кээде ноч өзү көбүнчө ноч болуп калат да, кээде күндүзү обедтерде чыгып түнкү саат 2-3 чейин чыгып ошондой иштеп атам. Ошон үчүн бул BMW требуяниясы көп болгон үчүн өткөзүп берем деп атам, ошон үчүн туугандар. Анан ошондой болду эле. Азыр акча бияктан сураш деп чыгып калды. Эми ошолорду бериш керек, пока өзүм иштеп атам. Анан акча минуска сатпайм. Анан кээдикилер өздөрү өтө эле минуска эмес, эми өзүнүн определенный суммамды рынокко баалап, ошондой типа рынокко карап туруп анан өткөзүп берейин дедим да. Анан азыр кымбат чыгып атат билесиздер. 123 000 бул комфорт плюстун эле машинасы ошол. Бул бизнеске дагы кылса болот өзү. Анан ошого карап туруп өткөзөйүн деп атам да. Кээдикилер айтат, сен биндинго, ону кылдыңго. Менин паркым бар туугандар. Любой убакта машина алып чыгып неме кыла берем. Ошон үчүн мен неме кылдым да. Бияка карап тур, анан ошого карап сен кээдикилер жөн эле берип койбойсуң, буяк. Өзүң алып чыгып жөн эле берип коер ошолорго. Ошондон көрөбүз. Комментарийлерден окуп калам да.
өзүң берип койчу, жол эле машина алып чыгып мага берип койчу, мен минип чыгайын ошо дальше жол эле ошо 10 ай, мына азыр кечегиде расла 11-ай төктүм. 11 ай уже төгүлдү. Калганы 25 ай калды, канчаны койганын көрөсүздөр. Күн өтө берет секин. Уже машинаны алганыма 11 ай болуп калды. Уже машина алганга 11 ай. 2024 өткөзсөк, нар жагы спокойно эле, тез эле өтүп кетет. Наоборот, нар жагы аз калды деп туруп, убакытча тез өткөзүрөбүз. Анан иштей берелик. YouTube'га дагы жазылып кетиңиздер. Класстарда басканды унутпаңыздар. Анча-мынча видео чыгат и короткий сторис дагы чыгат. Ошодон дагы көрүп койсоңор болот. Мен Москвада эле иштеп жүрөм, каякта жүрөсүң дегендер үчүн. Москвада эле только такси эле кылып жүрөбүз. Машинаны алгандан кийин только такси эле. На биринчи заказ есть. Здравствуйте. Заказ будет оплачен картой. Патчин 956 бар, жарым саат. 2:01 менен берди ошондой. Дамай өчүрдүк. Кефт күтөбүз, кефт. Bir 99 menен берди. Пожалуйста. Сюда пустыня. Beş minut 1531 Заказ будет рубльга. оплачен картой. Бабушкинский жака. Пателам центре болуп коюп дагы Ылыйга чөбүз. Ылыйда заказ. Берип калса берет, бербесе пустой чөбүз. 1.47 менен бетат, не кылайын? Күтүп турат клиент. Багажынан сылып алып алайын дедим эле жетип. Күтсө күтөт, күтпөсө ат менен алам. Жазып атат. Здрасте, ждем вас деп. Ждем вас. Да, рейтинг 4.88 екен. Каяка екен бұл? Каяка? Слышал вас, на клиент келіп қалмайды. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. Можно вперед пакетик поставлю? Да. Подскажите, можно, что Bluetooth будет подключиться? Да, можно. Варшавский, да? Да, все правильно.
Все, до свидания. Хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Заказ будет оплачен картой. Жыйырма жети мүнөттө 1274 рубльга келдик. Иле берсе жака улица Салтыковская. Домой коёйлу сендерге карап. Москва Сити 8 корпус 1. Заказ берди. Клиент жок. Бул жерде турганга мүмкүнчүлүк болбойт. Мархетта камера, нар жакта камера. Клиент жок, клиент. Эмне кылабыз эми? Москва Ситиге кирип турабыз ичинде. 20 минут бесплатный, андан кийин платный. Тилге кызыгам мындай. Кытайча билем, аз 1 миллионго чейин эсептешти билем. И ай сансы у лю чи ба жу шы деп эсептеп. Алло. Здравствуйте. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе. Атмен агылырдым, 8 минут чыкпай койдум. Деп калып алып. Заказ бергенден чыгыш керек, туугандар, ушундай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот там. Холодно. На улице как будто уже зима. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что подождали. Пожалуйста. Вас не ругайте то, что вы стоите. Ну, люди, если вот парковщик будет Если снимать. Монте-Карло включите, вот он у вас вроде. Спасибо большое. Давайте не Монте-Карло, давайте телефон подключим. Да, можно. Давайте iPhone Юлия. Меня зовут Юлия. Ну, может найти сейчас. Поиск. Лена, как да, погода? Самолет учау десең мындай погодада. Кар, туман. Внуковага келип калдым, Внуковага. 31 минутта 1525 Заказ будет оплачен рубльга. картой. Жолда келе айтсаң, Внуковага жетейин деп атканда. GPS калып калат го GPS ойноп атат го соседний. Внуково жакта артта калып калат. Анан центрде дагы ушунда ойноп турат кээде менде жакшы эле иштеп калат навигатор именно мендечи. Кээде ошо соседний улицаларда же слабый GPS деп ойноп калат. Анан кээ бирки подачалар клиент чыкпай калса, отмена кылсак, соседний улицада да именно GPS келбей, соседний улицада отмена кылсак, платный подача түшпөй калат. Поддержкага жазсаң дагы GPS-ин короче өзүң башка жерде туруп отмена кылдың деп платный ошо подачаны бербей коет да. Ошондой болуп калат, GPS-тер иштебей. Кээде жакшы эле иштеп калат. Эми биз көптөн бери эле такси кылам. Кете берем, карап туруп эле картанычы, анан болсо азырландым. Анан өткөндө укам да такси кылат да, таган баласы ушул жакка келген такси кылат уже. 3 айдан өтүп калды, таксиде жүрөт, келгенден бери эле таксиге чыгып. Таксиде кылып жүрүп, ал жаңы да, новичок да. Анан ошого неме түшүптүр, заказ. Яндекстин адамдары бир офистерде болот экен. Ушундай новичокторду же телефону начар болгондорбу заказ кылып чакырат экен, кадимкидей заказ түшөт экен.
барат кездин ошол жерде телефонун карап GPS-терди оңдоп баягы навигаторду оңдоп берет экен да. Именно ошондой заказ түштү дейт. Койчу, көптөн бери эле такси кылабыз, ондой болбойт эле го дейт, түшпөчү эле го дейт. Значит, баягы GPS бузула бергенден кийин специально офис ачып, ушундай адамдарды отургузуп, ошо трудность GPS-тегилерди ушундай заказ кылып чакырып оңдоп берет экен да. Кадимкидей заказ түшкөн да. Ошол жерге барганмын дейт, барып телефонду көрсөттүм дейт, өздөрү карап эле оңдоп берип кете бер деп. Заказ таштады, ошо скриншот кылып көрсөңөр болот. Мен да таң калдым. Анда, значит, Яндекс водительдерди GPS-ин оңдоп берип экен деп. Жакшы. Бумажный проезд, да? Пожалуйста. 42 минутта 1911 рубльге келдик. Азыр Белорусский вокзалдан заказ таштады. 30 минут. Вокзалга барайлы. Кар вообще жаап, жолдорду аппакай аппакай. Дрифт метро. Владимирская, да? А? Владимирская. Да. Где-нибудь здесь можно. Пожалуйста. Спасибо, всего доброго. Садовстане. Заказ будет оплачен картой. Последний 3 заказдар жаллам. Неудачный заказдар болду. Нито райондор бар. Үйгө кайттык саат. Канча болду саат? 9-дан 8 болду. 10:30 баштаган элем. 10-да видеодон. Себеби ал пробка, жылышта кыйын, карда раса жауып атат. Общий касса 12-ден кейін 9200 болып тұр, 12-ге чейін 2000 іштеген, 11200 іштеттім. 12 саат. 12 саатқа жетпей. Леда жана да бирөө жығылды, аздағы бір өсі жығыл. Аккаунт бойынша, қытайский аккаунт бойынша бекер ачып берем, только өзім паркында. Парк Алямаль и Мустахим экинчи паркым бар. Ошол ачтым жакында. Мустахим деп. Ошол боюнча аккаунт боюнча кайрылып бересиздер, WhatsApp'ка бекер ачып берем, только өзім паркымда. Кисарт госуслугаларды, жанагыларды өзүңөрдү болуш керек, даяр болуш керек туугандар. Обязательно справка судимость алышыңар керек Россиядан. Аны скан кылыш керек. Сканын көп эле билбейт экен, скан кайерден кылат, кандай кылат дейт. Любой жерге ксерокопия кылган жерлерге навигаторго жазсаңар чыгат, ошол жерде скан кылып бер десеңер кылып берет, ошол аркылуу жиберип коебуз. Анан аккаунт боюнча кайрыла бересиздер. Леви аккаунт бекер ачып берем туугандар. Анан ошондой эле комфорт плюс дагы тарифтерди восстановить этип беребиз. И детский тариф дагы. Анан аккаунт общий бизнесте комфорт плюс ошолор менен кошо блок болсо аракет кылабыз ошону полный ачып восстановить эткени кайрылсаңар болот.
номерлер WhatsApp'қа чалгыла WhatsApp'қа жазгыла, көбүнчө WhatsApp'та болобуз биз.